Азыр биз Исфанадан келдик. Келгенге чейин жолмо-жол спецназ, милиция бардыгы тизилген. Эмнеге? Бийликтегилерди кайтарыш үчүн. Ушинтип максатты кайтарбайсыздарбы? Туура! Ушинтип арканы кайтарбайсыздарбы? Ушинтип арканы кайтарбайсыздарбы? Мынтип бирме-бир текшерип чыктыр баарын. Жолдор тосулган. Отурган жерине келип текшерүүдө бирде-бир документтер. Мен сізге қайратырмын да, сізден ақ көңілдігіңіз алып барып Атамбаевтікіндей бұл айлап қалышы мүмкін да. Атамбаевтың дағы жан сақшылары жан-бақчы болып, жардамшылары жалғаншы болып, кеңесшілері керексіз болып, аяғы азап тартып, бүгін абақта отырады. Орусиянын Сахалин аймагында кыргызстандык 12 адам тамак аштан ууланды. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги кабарлагандай, алар Оргэнергострой институтунун Углегорск филиалында иштеген мигранттар. 7 майда Түштүк Сахалиндеги кыргыз консулу Углегорск борбордук ооруканасынын жетекчилиги менен сүйлөштү. Дарыгер уулануу фактысын тастыктап, саламаттыгына чоң коркунуч жоктугуна байланыштуу медициналык жардам көрсөтүлгөндөн соң бейтаптар үйгө чыгарылганын билдирди. Окуянын чоо жайын териштирүү үчүн материалдар Углегорск прокуратурасына жана Роспотребнадзор Сахалиндеги башкармалыгына өткөрүп берилген. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги окуяны көзөмөлгө алган. Өзгөчө ири өлчөмдө пара алуу фактысы боюнча Бишкек шаарынын прокуратурасынын тергөө ишин көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы кармалды. Бул тууралуу ведомствонун басма сөз кызматы кабарлады. Такталгандай, жогорку кызматтагы адамы 2020 жылдын декабрында жер казынасынын пайдалануу укугуна берилген лицензиянын жокко чыгарылышына жол бербөөгө убада берип, 20 000 акш доллар өлчөмүндө пара алган. Мындан тышкары аталган кызматкер өзүнүн кызматтык абалынан пайдаланып, арыз ээсинен батирин оңдоону талап кылган. Анын ичинде 450 000 сомдон ашуун суммага эмерек жана тиричилик техникалары дагы бар. Ошол жылдын 7 майында козголгон кылмыш ишинин алкагында кылмышка шектүү кармалып, УКМКнын тергөө камак жайына киргизилди. Учурда зарыл болгон тергөө иш-чараларынын комплекси жүрүп жатат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы 7 майдын түнү маалымат таратып, саат 22:30 карата Кыргыз-Тажик чек арасында кырдаал туруктуу деп билдирди. Мекеменин билдирүүсүндө 7 майда Баткен облусунун Лейлик районундагы Арка-1 аймагынын тушуна тажик тарап чек ара кезметин коюуга аракеттенди. Кыргызстандын чек арачылары такталбаган аймакта чек ара кезметин алууну талап кылып, коңшу тарап аны ошол замат аткарганы кабарланды. УКМК Кулпунай аткезчилик жол менен өткөрүлүп жатканы тууралуу интернетте тараган видео боюнча да комментарий берди. Бүгүн Баткен облусунун Лейлик районунун Максат айылына жакын жерден Тажикстандын жыраны 10 килограмм кулпунай сатууга аракет кылган. Тажикстандын чек арачылары анын аракетине өздөрү бөгөт койгон деп жазылат маалыматта. Атайын кызмат Кыргыз-Тажик чек арасындагы аткезчиликке бөгөт коюуга мамлекеттик органдардан тышкары жарандык коомдо жардам берип жатканын жарыялады. Баткендеги Кыргыз-Тажик чек арасында болгон куралдуу кагылыштан жабыркап, Бишкектеги травматология жана элем изилдөө борборунда жаткан 37 бейтапка документ берүү үчүн мобилдик топ барып керектүү маалыматтарды алып келишти. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматы билдирди. Жарандарды документтештирүү мамлекеттик каттоонун эсебинен жүргүзүлөт. Бүгүн мобилдик топтун мүчөлөрү ооруканага барып, бейтаптарды сүрөткө тартып, бланкаларды толтуруп кайтышкан. Жакын аралыкта аларга ID карта берилет. Баткен облусундагы Лейлик районунун аймагында Самаркандек Мадиген Дарком жолун куруу башталды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин маалымат кызматы кабарлады. Маргон айылынан Дарком айылына кеткен жолду тегиздеп, оңдоо иши башталды. Андан ары Самаркандек Дарком жолу боюнча иш жүргүзүлөт деп айтылат маалыматта. Самаркандек Мадиген Дарком авто жолунун узундугу 44,1 чакырымды түзөт. Россия президенти Владимир Путин менен Өзбекстандын лидери Шавкат Мирзиёев телефондон сүйлөшүп, Кыргыз-Тажик чек арасындагы абалды турукташтырууга даярдыгын билдиришти. Бул тууралуу Кремлдин маалымат кызматы кабарлады. Өлкө башчылары бүгүн пикир алышкан. Президенттер борбордук Азиядагы кырдаалды талкуулап, Душанбе менен Бишкектин чырды тынчтык жолу менен чечүүгө келген макулдашуусун колдой тургандыктарын айтышты. Шаршемби күнү Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Москвада Кызыл аянтта өтө турган аскер парадына катышаары белгилүү болгон. Сапардын алкагында Россия Федерациясынын лидери Владимир Путин менен жолугуп, анда Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаалда сөз болору айтылган болчу. Рахмондун Москвага сапары жана Путин менен жолугушуусу чек ара чыры чыкканга чейин, башкача айтканда 1 ай мурун макулдашылганы кабарланды.
Бишкектин Октябрь райондук соту Кумтөр Gold Company компаниясын мамлекетке 261 миллиард 719 миллион 674 сом төлөөгө милдеттендирди. Бул тууралуу жогорку соттун маалымат кызматы кабарлады. Сот Кумтөр Gold Company ишканасынын Кумтөр кенин иштетүүдөн чыккан калдыктарды Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүнө жайып келгенин мыйзамсыз деп тапкан. Дээрлик 262 миллиард сомго жеткен негизги суммадан тышкары сот компаниядан 1 миллиард 308 миллион 653 миң 370 сом мамлекеттик алым өндүрүүнү чечкен. Маалыматта ишкананын үстүнөн сотко Ысык көлдүн тургундары арызданганы айтылат. Жергиликтүү жашоочулар Кумтөр Gold Company Кыргызстандын экологиялык мыйзамдарын бузду деп даттанган. Мөңгүлөргө чыгарылган 1 миллиард 200 миллион тонна калдыктан 183 миллион куб муз талкаланганы белгиленди. Доого жыгылган тарап 30 күндүн ичинде Бишкек шаардык сотуна кайрылса болот. Борбордук шайлоо комиссиясы эмгекке чара көрбөсө Ак Бата депутаттык мандаттан баш тартат. Бул тууралуу партия лидери Нариман Тулеев билдирди. Тулеевдин айтымында Ак Бата жаңы шайлоо өткөрүүнү, ага эмгек партиясын катыштырбоону талап кылууда. Ак Бата партиясы тараткан билдирүүдө 11 апрелде өткөн Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоо одуно мыйзам бузуулар, добуш сатып алуу, административдик ресурс колдонуу менен өткөн айтылат. Эске салсак, Бишкек шаардык кеңешине өткөн шайлоодо Ак Бата партиясы 2-чи орунду алган. Бишкекте COVID-19 каршы 10.378 жаран эмдөөдөн өттү. Анын ичинен 315 экинчи өлчөмүн алгандар. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Ошондой эле 1649 медициналык кызматкер, 345 билим берүү тармагынын кызматкерлери, 344 мамлекеттик кызматкерлер, 3751 адам 65 жаштан ашкан жарандар, 104 укук коргоо кызматкерлери жана 4595 ыктыярдуу түрдө алган жарандар. Ош шаарында учурда Улуу Ата мекендик согуштун 5 ардагери жана Оруктун 10 каарманы жашайт. Бул тууралуу кала мэриясы билдирди. Жеңиш майрамына карата ардагерлерди Россиянын чек ара кызматынын ыкчам тобу, Ош шаарындагы башкы консулдугу жана Россотрудничество шаардык муниципалитет менен биргеликте куттукташкан. Алар каладагы 100 жаштагы Самибай Артыков, 96 жаштагы Салахидин Токтобаев, 94 жаштагы Александр Гусаков, 96 жаштагы Касымбай Жолдошов жана 98 жаштагы Анна Тягунованын үйүнө барышкан. Өкмөттүн Оштогу өкүлчүлүгү облустун аймагында согуштун 11 жана Оруктун 179 ардагери бар экенин маалымдады. Байке, мактоонун ордуна суроо бербейли, мактоону кийин кылабыз байке. Жаштардан суроо. Маанилүү суроо, протокол боюнча суроо, маанилүү суроо. Жаштардан суроо алыңыздар, жаштардан. Жаштардан суроо алыңыздар, мактаганды кийин мактайсыздар. Аксакалдардын сөзүн бузбайсыз. Мындай кылгыла. Мындай кылгыла. Бүтөлү уже суроо көбөйүп. Акыркы суроо, уруксат болсо Садыр Нуркожоевич, акыркы суроо. Микрофон. Siz бересизби? Саламатсызбы? Келгениңизге чоң рахмат. Азыр интернетте тарап жатат. Айрыкча тажик басылмалары таратып жатат. Борук боюнча 24-27 жылкы протокол боюнча келишим болуптур деп. Ушул келишимдин ал жакта Ворух Анкилов эмес экен. Дейлекке бул таптакыр пайдасы жок. Бул айтылып жаткан сөздөр канчалык чындык? Кыргызстан тарап протоколду качан жарыялайт? Анан экинчиден бул жерде жалаң эле мамлекеттик каналдарга тартууга уруксат берилип жатат. Эмнеге мынчалык запрет эмне жаштырып атасыздар? Үчүнчүдөн азыр биз Исфанадан келдик, келгенге чейин жолмо-жол спецназ, милиция бардыгы тизилген. Эмнеге? Бийликтегилерди кайтарыш үчүн. Ушинтип максатты кайтарбайсыздарбы? Ушинтип арканы кайтарбайсыздарбы? Ушинтип арканы анан да кошумчалап азыр ызычуу болгон жерлерде эле сиздер билип калдыңыздар, балким бул жакта Тажикстан менен чектешкен ак суу айылдар бар, андан ары көк таш айылдар бар. Ошолордун баарын да эске алсаңыздар, чоң рахмат. Протокол боюнча. Берин, элге берин. Тажикстандын официалдуу бийлиги эч качан азыр Борух Анкилов эмес деп айта элек. Аларда да биздики окшогон эле фейктер бар. Аларда да оппозициясы бар. Аларда да ошондой бударажд эткен күчтөрү бар. Мынакей кечөгүн эле сүйлөштү. Борухка жолду биз Баткенге тиешелүү деп көргөзүп берип атабыз. Кыргызстандыкы деп. Тоонун түбүнөн 3 километр, 2 километр 900 метрден. Чайханаларда проверка болуп атат. Мынтип 21 текшерип чыгып бар.
жолдор тосолгон. Отурган жерине келип текшерип атып бизде бир документтер чайханага ham карап баргыла. Отурабыз качан текшерип бүтөт экен деп. Баткен окуясын канча комиссия түзсөң деле карга карган көзүн чыгып койт, баары деле аягына чыкпайсыз. Бирок бир нерсени моюнга алышыбыз керек. Бул аскердик агрессия болду. Диктатор Рахмон агрессор деген макамды алды. Анткени ал кошуна мамлекетке жакшылыгыбызды көрүп, чайыбызды ичип жүргөн кошуна мамлекетке кол салды. Кырып салды. 30тан ашык жанандарыбызды. Канча деген кыргын салды, жүрөгүбүзгө салды. Биздин намысыбызды басып салды. Бизди кыргыздарды мындай чөгөлөткөнгө алып барып салды. Анан чоң күнөө бул Рахмондо буну биз кечирсек да тарых кечирбейт. Эртеби кечпи ал киши акыретте жооп берет. Ушул улуу Рамазан айында ушундай кыянатты кылган үчүн эзелтен кошуна жашаган мамлекетке. Анан чагымчылдык да ал тараптан болгон. Бирок бул медалдын бир жагы да. Бул таяктын бир учу да. Биз тараптан да күнөө кеткен да. Бизден дагы чагымчылдык аракеттер болгон да. Биз эмнеге ушуну айтпайбыз? Эмнеге ушуну айткыбыз келбейт? Алар жөн эле кол салган жок да. Алар деле ушундай бир ыңгайлуу учурду күтүп турган да. Билесиздерби? 1-апрелде, 2-апрелде коопсуздук 2021 Баткен деген чоң масштабтуу мамлекеттин учениясы болгон. Мына ошол Баткендин учениясы Баткендин мучениясына айланды. Анда биз ошондо Айдарбек Акматулу деген мурун азаттыкты иштеп кеткен эксперт айткан да, бул деген күч көрсөтүү депчи, бул чек ара маселени чечүү үчүн күч көрсөтүү депчи. Ал чынында ошондой болгон. Чек ара маселени чечиш үчүн биз аларга күч көрсөтүү, эми бул күч көрсөтүү деп мындай термин менен айтылат, а чын-чынына келгенде биз муштун түйгөнбүз да. Эй деп. Көрөсүңөр бирди деп адекваттуу таласган депчи. Анан экинчиден биздин жетекчилер ворукту алабыз, сүйлөшөбүз, лейлектен жер беребиз, керек болсо суу сактагыч салабыз, керек болсо мурунку карталарды алабыз дешип, мындай алардын эгемендигине, бүтүндүгүнө шек келтирген чагымчыл сөздөрдү таркаткан да. Алардын баардыгы айланып келип ушул болуп атпайбы? Анан окуялардын башталышын карап көргүлө. Алар биздин эки баланы урдап кетип атат. Алар болсо биздин эки баланы сабап кетти деп алар таркатып атат. Ушулардын баардыгы ошол алып келаткан согуштук жагдачы. Анан ошол согуш болордун алдында биздин генералдардын бирин таппай калмадыкпы? Коопсуздук кеңешинин саммити болду. Ошол жерде Патрушев болду. Орустардын эң эле билген Патрушев ошол жерде болду. А эмне үчүн ошол жерде биздин коопсуздук кеңешинин төрагасы маселени көтөргөн жок? А биздин жетекчилердин баардыгы, Уларбек Шаршеевден башкасынын баардыгы жок болуп чыкпадыбы? Өкмөт башчыбыз Казанда. Ал эртеси күнү келди. А эмне үчүн өкмөт башчы ошол окуяны угар менен ошол жактан тиги саммитти атлаш деп учуп келген жок? Эмне үчүн ошол жерде түз учкан жок? Бир күнгө чейин күттү. Өкмөттүн шаракылы бар болчу, өкмөттүн аздыр көптүр чагымчылдыгы бар болчу. Аларды ачык айтыш керек болчу. Анан ушул өкмөт кайта эле келип туруп, бүгүн указ менен бекип калды да. Мындайда өкмөт ушунча адамдын өмүрү кыйылып кетти. Биз алдын ала албай калдык. Алдын алсак арзан болмок, артын алсак арман болмок дегенде биз ушундай нерсеге барып калдык. Чек ара маселесин чечебиз деп биз ушинтип чек ара маселесин чече албай ортодо чоң бир намысты тарых сындырып балеге кабыл калып туруп кыргыз элинен кечирим сурап отставкага бир дагы жетекчи суранбай койбодубу? Суаналиевдин кеткени буга эч кандай тиешеси жок. Суаналиевдин кеткени ал таптакыр башка маселе. Суаналиевдин кеткени мен билгенден ал губернатор чечпей эле кадр маселесин экс-губернатор чечип калган. Мурдагы губернатор чечип калган, ак үйдө отурган. Анан эре иштен эре улат болуп, ошол күнү экөөбүздөн кетти жумуштан. Менин билгенимде генерал-губернаторго кадр саясатындагы баардык нерселерди бериш керек болчу. Өзгөчө макам деген Баткен областына мыйзамды өткөрүп берип, ага өзгөчө вице-премьерлик же болбосо министрлик даражадагы көтөрүп, анан чек ара маселеси болмокта. Биздики мындай чын айтканда чек ара маселесин чечебиз дегенде ала барман, аша чапкан саясат менен барып артушуга айланып кетти. Анан бул жерде каалайбызбы, каалабайбызбы тарых алдында
Кыргыз өкмөтүнүн ошо чоң күнөөсү бар. Мейли Садыр Нуркожоевич булардын баарын кечирип койду. А ошо жетимдердин, жесирлердин арбактарды кечирип ушуларды. Бири дагы кыргыз элинин кечирип турган жок. Эчтеке болбогондо басып жүрүшөт да. Мен ушул кетет. Мен таң калатам ошо Садыр Нуркожоевич нечин кечирип койду? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен сизге кайрылатырмын да. Сиздин ак көңүлдүгүңүз алып барып Атамбаевдикындай айлап калышы мүмкүн да. Атамбаевдин дагы жан сакчылары, жамбакчы болуп, жардамчылары жалганчы болуп, кеңешчилери керексиз болуп, аягы азап тартып, бүгүн абакта отурат. Ак көңүлдүктүн айынан. Сиз дагы бүгүн өкмөтүңүзгө бүтүп болушуп атасыз да, аз күндө сиз өзүңүзгө бошотулган адам таппай калышыңыз мүмкүн. Аз күндө. Анткени буларды кандай болгон күндө дагы моралдык жоопкерчилиги, материалдык жоопкерчиликтер бар болчу да. Анан сиздин атыңызда мамлекеттин атынан башчы катары сүйлөп атат, биз Кененти албайбыз, алардан жардам сурабайбыз деп, ошол жака барбаса, алдын албаса, учение кылабыз деп, мучение кылса, анан алардын баардын кайта эски өкмөттүн бар ошо шалак кылып кетирген өкмөттү калтырып койгонун бул тарых кечирбейт. Мурунку бийликтин кетирилгис кемчилиги Койташ болсо, азыркы бийликтин өкмөттүн кетирилгис кемчилиги, кечирилгис кемчилиги бул Көкташ. Койташ окуясы менен Көкташ окуясынын айырмасы эки башка. А бирок кемчилдиктери ошол кеңешчилер да эмне үчүн үстүнө алабарман аша чапкан саясат курган. Дипломатия тили менен чечиле турган нерсени диктаторго чагымчылдык кылып, ортодо ушунча элибизди кырып алдык да. Бул деген тарых алдында. Деги эле биз Манастын түптөгөн мамлекет майдаланып кеттик. Каныкей апабыздын журту бизди пайдаланып кетти да.